Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен торговля по кит опшндан жана достор бүгүн биз сиздер менен разбор тема кылабыз. Тема кандай торговля кылыш керек, обучение и кандай киреше чыгыш керек и кандай жума сайын прибыльга чыгыш керек. Ошону бүгүн биз сиздер менен разбирать этебиз. Видеороликтин башталышына достор лайктан басыңыздар, сурооңуздар болсо комментарий жазыңыздар и анда эмесе давайте баштай берели. Бүгүн бизде понедельник, а значит достор мен бүгүн счёттон вывод кылдым достор. Давайте историяга киребиз и мынакей акыркы вывод достор 430 миң сом болду достор. Крипто кошелегима вывод кылганмын и получается мен 2,5-3 айдан бери мен $10 менен торговля кылып келатамын да, өзүңүздөр билесиздер. И получается 55 миң доллар 2,5-3 айдын ичинде вывод кылдым да. 55 миң вывод кылдым. Итого дагы 45 миң доллар кылыш керек болот достор. $10 менен болгону баштаганмын. И ушундай жыйынтыктар достор. Бүгүн биз кандай ушундай киреше чыгыш керек и вообще кандай ыкмалар менен колдонуп, кандай способдор менен биз бул жакта акча табышыбыз керек, ушуну разбор кылабыз достор. Биринчиден биз сиздер менен торговля кылабыз, анализ кылабыз и потом уже достор биз сиздер менен потихоньку тема жөнүндө сүйлөшө беребиз да. Так, канадец, швейцарский франк, ОТС. Бул жерде бизде валютная парада 88 экен. Давайте кийинки валютная парага өтөбүз. И жакшы бир валютный параны тандайбыз. Мынакей валютная пара австралиец, новозеландец, ОТС экен да. Бул жакта бизде көрүп тургандай деле тренд восходящий болуп атат достор. Бизде тренд үстүгө эле өсүп баратат. Давайте ушул жерден биз сделкабызды 2 мүнөткө 10 миң сомго мен покупкага ачамын достор. Көрүп атасыздарбы, бизде бул жерде тренд восходящий болуп атат да. Если мындай карап көрсөк, мынакей биздин астыңкы просадкаларыбыз да и могул жерден биз бул жактан биз могуреки линия трендин койсок, бизде мынакей тренд восходящий болуп атат да. Каким-то образом бизде бул жерде тренд үстүгө эле кетип атат да. И биз болгону графиктин артынан эле сделкабызды покупкага ачабыз достор. Пока сделкабыз жабылганга чейин достор, силерге Telegram группаны айтып кетейин достор. Telegram группада бизде баардык торговый статистикаларыбызды, совместный команда менен торговля кылганыбызды жана прямой эфирлерибизди ушул ачык Telegram каналыбызда көрсөңүздөр болот достор. Эң биринчи ушул жака жүктөйм достор. Ссылка бул Telegramдыкы комментариянын башында болот же болбосо видеонун описаниясында болот достор. Жана биздин VIP чатыбызга дагы кошулсаңыздар болот да. Бул жакта мен өзүмдүн сделкаларымды, анализдеримди ушул жака жүктөп турамын достор. 2 маал торговля болот, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Кошулуш үчүн мага Telegram өтүп жатсаңыздар болот. Итак, биздин сделкабызга болгону бир 25 эле секунд калды. Көрүп тургандай деле биздин сделкабыз успешно плюска жабылып атат. Биздин графигибиз мореки линия, астыңкы линиябыздан көрүп тургандай деле көтөрүлүп атат да. Мынакей 10 секунд калды и сделкабызды успешно, биринчи сделкабызды плюска жаптык дей берсек болот да, мынакей. Так, отлично. Давайте эми болсо башка валютный парага өтөбүз да. Башка валютный парага киребиз и башка валютный парадан дагы анализ кылабыз да. Экинчи валютная пара евро, швейцарский франк, ОТС болот достор. Бул жакта бизде тоже тренд восходящий болуп атат. Жанагы эле стратегия бул жакта деле чыгып атат. Мынакей достор. Мореки линияны коебуз и бул жерден азыр мен как раз 2 мүнөткө 2 сделка покупкага ачамын достор. Көрүп тургандай деле бизде мынакей тренд восходящий болуп атат. Мынакей бизде бул жакта биринчи жолу көтөрүлүп туруп анан кийин ретест болуптур ушул линиябыздан да, мынакей, и подъем кетти. Далее мынакей экинчи жолу келип атат. И бул жактан мен получается ушул линияны койдум да, мынакей. Ушул башынан баштап, биринчи касаниядан баштап, экинчи касанияга чейин койгондо түп түзүнөн барганда именно ушул жака график келип атат азыр данный моментте мынакей. Ушул жерге келди и ушул жактан сделкабызды биз покупкага ачып атабыз достор да. Да, понимаю, кээде прям ушул линиядан эле развороттор боло бербейт. Возможно, дагы бир аз график астыраак түшүп туруп, анан кийин көтөрүлүшү мүмкүн да, но мен всегда бардык видеороликтерде айтамын, бир валютная парадан бир стратегия койдуңарбы, анда 3 жолу ачсаңар болот достор. Биринчи сделкаңарды любой точкадан ача бересиңер. Мисалы мынакей ушул линиядан, если бул сделкабыз минутка жабылып кала турган болсо, анда биз астыраак уровеньди күтөбүз. Астыраак уровеньден жакшы точкадан сделкабызды, экинчи сделкабызды дагы ача берсек болот да. Максимум 3 сделка ачсак болот достор. Үчүнчү жолу уже биз жакшы анализ кылып туруп, андан кийин вывод кылабыз. Либо үстүгө кетет дагы бир жолу же болбосо астыга наоборот кетип калышы мүмкүн деп сделкабызды ачып, үчүнчү сделка менен подтверждать этебиз да. Эң негизгиси ошо үчүнчүгө чейин жеткириш керек, бирок үчүнчүдөн утулбаш керек болот да достор. Жакшы анализ кылышыңар керек да. Акыркы секундтар 2, 1 и есть достор. Экинчи сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Отлично. Биздин стратегиябыз иштеди. Бул жакта линиябыздан график көтөрүлүп атат көрүп тургандай деле. И давайте достор дагы бир жолу 2 мүнөткө бул жакта мен сделкамды
покупкага ачып атамын достор. Байкашыбыз боюнча достор, бүгүн биз 1 мүнөттөн торговля кылбай элебиз, биз 2 мүнөттөн торговля кылып атабыз, запасом ачып атабыз да. Бизде VIP чатыбызда, телеграмыбызда торговля 2 мүнөттөн болот, 2 мүнөттөн же 5 мүнөттөн ачабыз да. Мынакей бүгүнкү сделкабыз мына 1 плюс, там потом 3 сделка минус, 4 сделкабыз плюс болду, потом тоже плюс болду. То есть ушинтип 3 плюс кылдык дагы и торговлябызды, биринчи сессиябызды болгону бир 20-25 мүнөттө эле торговля кылдык достор. 20-25 мүнөттүн ичинде плюска чыктык, хоть би небольшой, но плюска чыктык да. И потом уже бизде азыр экинчи сессиябызга даярданабыз. Экинчи сессиябыз бизде кечки саат 9-да болот достор. 9-га дагы кошулсаңыздар болот. И жана 9-дан кийин, торговлядан кийин бизде прямой эфир болот достор. Прямой эфир бизде YouTube каналыбызда, ушул эле YouTube каналга өтөсүздөр достор. Мынакей Trader KG ушул эле аккаунтума кирсеңиздер, и бул жакта трансляциялар бар. Трансляцияларды көрүп чыксаңыздар болот достор. Мынакей трансляциялар күндө болуп турат. Прямой эфирлерде дагы торговля кылып зарабатывать этебиз. Итак, үчүнчү сделкабыз бизде көрүп тургандай деле линия трендибыздан бизде графигибиз отскок болуп көтөрүлүп атат. Көрүп тургандай деле бизде в целом график бир эле направленияда үстүгө өсүп баратат да. И как раз биз могу эки линиябызды коюп туруп эле фундамент болот бизде поддержкада сатып алуучулардын уровенинен биз уже экинчи сделкабызды ачып, экинчи сделкабызды дагы плюска жаап атабыз достор. Отлично. Давайте эми болсо кийинки валютный параларга акырын өтө берели. Башында айтканда деле достор, темага айта кетейин, тема жөнүндө да. И бул жакта биз, чтобы зарабатывать этиш үчүн достор, бизде постоянство керек, постоянство усилий да. Күндө торговля кылыш керек. Хотя бы бир күнүнө болгону бир жарым саат же 1 саат эле кетет достор, ашып кетпесе да. 1 сааттын ичинде сиздер болгону максимум бир 10-15 сделка ачасыздар достор. Если даже сигналдар менен деле торговля кылсаңыздар, максимум бир ошо 10-15 эле сделка ачылат достор да. Вот. И каждый день айтканда деле торговля кылыш керек достор. Разбираться керек, үйрөнүш керек. И также каждый жума сайын трейдингден акча вывод кылып туруш керек достор. Мен мисалы каждый жума сайын понедельник күнү мен счетума вывод кыламын да. Сиздер дагы ушундай торговля кылып өзүңөрдүн счетуңуздардан вывод кылышыңыздар керек болот достор да. Получается, торговля кылабыз, каждый день постоянство усилий и жума сайын вывод кылабыз достор. Хоть и небольшой прибыль болсо деле вывод кылып турушубуз керекпиз достор. Если даже счетуңарда там даже прибыль болбосо деле, каждый жума сайын биз вывод кылышыбыз керекпиз. Хотя бы там 10, 20, 30, 50 же $1000 вывод кылып турушубуз керекпиз да, даже вложенный акчаңарды да. Бул эмнеге? Потому что каждый жума сайын вывод кылып атканда сиздер бул нерсени өзүңүздөрдү көндүрөсүздөр. Каждый пятница күнү прибыль чыгаруу достор. Вот ошого көндүрүшүңүздөр керек болот достор. Биринчиден ошол вывод кыла беришиңиздер керек. Даже өзүңүздөрдүн акчаңыз болсо деле вывод кыла бергиле каждый понедельник күнү. Итак, сделкабызга бул жакта бизде 30 эле секунд калды. Бул жерде мен сделкамды покупкага ачканмын. Анткени бизде көрүп тургандай деле тренд күчтүү восходящий болуп атат да. Так, азыр график дагы астага түштү. Дагы астыраак уровенден мен покупкага ачканга азыр аракеттенемин. Бул жакта бизде астыңкы уровень поддержка бул жакта болуптур, но бул жакта бизде уже как бы двойное дно болуп туруп, анан график үстүгө кетип атат да. Ошондуктан мен бул жерде 2 мүнөткө дагы 5 опцион ачамын. 5 сделка менен дагы бир жолу покупкага ачамын. Биздин сделкабыз астыңкы уровень поддержкабызга чейин түшүп кетти. Ушул жерден биз дагы бир жолу покупкага ачканга рассматривать эте беребиз. 2 мүнөткө бул жерден мен уже 5 эмес, 12 жолу ачамын достор. Эмнеге 12 жолу ачып атам? Потому что мен 5000 сомдон эле фиксированный сумма менен ачып атамын да. Вот, 5 сделка болду ошондо да. 5 сделка болду, минуска болду и плюс еще мен 12 сделка менен бул жакта перекрываться этип атамын. Бул жерде бизде зеркальный уровень бар экен достор. Мынакей мурда бул жерде зеркальный болуптур эле, мынакей. Именно ушул линиябыздан да бизде мурда график көтөрүлүп туруп отскок бериптир эле. Далее бул жакта экинчи жолу пробой болду. И теперь достор бул уровенибиз, зеркальный уровень сопротивлениябыз бизде уже поддержка болуп калды достор. Көрдүңүзбү? Эми бул жактан бизде график өсүш керек да. Мына экинчи жолу келип дагы бир жолу өсүш керек. Так, акыркы 5 секунд и опасно достор. Үчүнчү сделкабыз дагы бул валютная парадан опасно жабылды. Көрүп тургандай деле сделкаларыбыздын тушундай эле жабылып калды да. И как бы бул уровень поддержка по-любому туруштук берип атат. Бирок мынакей акыркы сделкабыз, бир сделкабыз плюска жабылып калды. Акыркы решающий сделканы достор мен могу бот менен торговля кылайын деп чечтим достор. Давайте ушул бот менен евро доллардан анализ кылайлы. 1 мүнөткө ачайлы да. Так, евро долларды табабыз. Так, евро доллар, мынакей евро доллар и байкайбыз. Так, бизде кандай сигнал берди? Вверх болуп чыкты 1 мүнөткө. 1 мүнөткө ачабыз и мен бул жакта 10 000 сомдон давайте бир 9 сделка ачайын достор. 9 опцион 1 мүнөткө покупкага кетти достор. Биздин азыр ботубуз покупка көрсөтүп атат евро доллардан. Байкайбыз кандай сделкабыз жабылат экендигин. Болгону 5 эле секунд калды сделкабыздын жабылышына. 2, 1 и блин.
1, 2, 3, 4, 5 сделкабыз возврат болуп калды, калгандары минус болуп калды. Ладно, давайте дагы бир жолу получить новый сигнал алайлы евро доллардан 1 мүнөткө. Всё, обработка кетти. Данный момент азыр бизге бир точный хотя бы бир анализ кылып бериш керек, достор. Так, вверх кайрадан эле 1 мүнөткө болуп атат, достор. Дагы бир жолу ача беребиз. Так, 9. 9дан уже көбүрөөк ачыш керек болуп калды, достор. Давайте могу 14 сделка ачайлы. 14 сделка 10 000 сомдон покупкага. Если монда бир карап көрсөк, 1 мүнөттүк таймфреймде бизде кандай болуп атат? Негизи бул жакта 1 мүнөттүк таймфреймде да, биз как раз мореки просадкадан ачып калдык. Жакшы да. Именно ушул просадкадан ачып калдык и возможно азыр дагы бир жолу график көтөрүлөт. Мынакей эми кетти, достор. Отлично. 30 секунд и кыйла эле график көтөрүлүп кетти, бирок биз унутпашыбыз керекпиз, бул биржевой котировкаларда любой момент, достор, выстрел болуп кетиши мүмкүн да. Аябай чоң выстрел болуп кетиши мүмкүн. Аны биз даже байкабай да калышы мүмкүнбүз да. Даже акыркы секундда могундай выстрел болуп кетиши мүмкүн. Резкий подъем болуп, достор да. Вот, ошондуктан биз до конца сделкабызды күтөлү и потом анан кийин сүйүнө беребиз да. Так, 5 секундтар калды. 3, 2, 1, 0. Отлично. Бул сделкаларыбызды плюска жаптык и акыркы 2 сделкабызды минустарыбызды кайтардык и плюс еще небольшой прибыльга чыктык, достор. Общий канча прибыльга чыктык, могул жака экранга жазып коёмун, достор. Эгерде ушул бот менен торговля кылам жана обучение алам же сигналдар менен торговля кылам десеңиздер, достор, биздин Telegram каналыбызга катталыңыздар. Telegramдын ссылкасы ушул эле видеонун комментариянын башында болот же видеонун описаниясында болот. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.